Саламатсызбы. Эфирде парламент программасы. Бүгүнкү чыгарылышта Жогорку кеңештин депутаттары көтөргөн жума ичиндеги өзөктүү темаларга кеңири токтолобуз. Алгач берүүбүздүн кыскача анонсу менен тааныша алыңыз. Медербек Алиев Жогорку кеңештин төрагасынын биринчи орун басары болуп шайланды. Мыйзамдардын талаптары кандай жазылса, ошондой ишти алып барабыз. Парламент трибунасында ант берген жаңы депутаттар. 30 жыл аскер кызматкер болгон. Электр энергиясына тариф 2030 жылга чейин жогорулайт. Я поддерживаю, да. Кыргызстанда дары өсүмдүктөрдүн 15 түрүн өстүрүүгө уруксаат берилүүдө. Кара курайды өстүрсөк, кандай карайсыз ошого? Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев Россия Федерациясынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Сергей Вакуновду кабыл алды. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерине өзгөчө көңүл бурулду. Баарлашууда төрага Марлен Маматалиев кыргызстандык эмгек мигранттарынын жана алардын үй бүлөлөрүнүн шарттарын жакшыртуу боюнча сунуштарын айтты. Мындан тышкары Кыргызстанда россиялык номер менен жүргөн унааларды мыйзамдаштыруу маселеси да талкууланды. Муну менен катар парламент жетекчиси Жапониянын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Хирано Рюч менен жолугушту. Марлен Маматалиев элчини Жапонияда өткөн парламенттик шайлоонун ийгиликтүү жыйынтыкталышы менен куттуктап, эки тараптуу кызматташтыкты активдүү улантууга кызыктар экенин ырастады. Андан тышкары жолугушууда президент Садыр Жапаровдун өткөн жылдагы Жапонияга болгон иш сапарынын жыйынтыктары жана жетишилген макулдашуулардын маанилүүлүгү белгиленди. Депутат Медербек Алиев Жогорку кеңештин төрагасынын биринчи орун басары болуп шайланды. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында анын талапкерлигин 74 депутат колдоду. Бул боюнча тиешелүү токтом кабыл алынды. Пикирим кылган иши мурдагыдай эле болот. Колду таза кармап, мыйзамдардын алкагында Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештик регламент жөнүндө мыйзамдардын талаптарында кандай жазылса, ошондой ишти алып барабыз. Парламенттин кезектеги жыйынында жаңы депутаттар ант беришип, ыйгарым укуктарын расмий түрдө аткарууга киришти. Муну менен катар айрым тармактык комитеттердин төрагалары алмашып, жаңы жетекчилер шайланды. Кененирээк кийинки материалда. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында эки жаңы эл өкүлү ант берип, депутаттык ишмердүүлүгүнө расмий киришти. Атап айтканда, номер 15 көп мандаттуу шайлоо округунан Жайлообай Нышанов жана номер 14 көп мандаттуу шайлоо округунан Райымберди Дүйшөнбиев келди. Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана Көз карандыздыгын коргоого ант беремин. Буга чейинки чакырылыштарда да депутат болгон Жайлообай Нышанов бул жолу социалдык багыттагы мыйзамдарды демилгелөөгө басым жасай турганын билдирди. Ошондой эле ал өз округундагы чечилбей жаткан көйгөйлөрдү жана башталып аягына чыкпай калган долбоорлорду бүтүрүүгө белсенип жатканын ырастады. Эми Кудай буйруса бүгүн ант берип турабыз. Кудайым буйруса эми ушул региондордо баягы бүтпөй калган иштерди өзүңүз билесиз. Быйыл 25-жылдын 30 ноябрында шайлоо болду. Ошол шайлоочулар менен жолукканда көптөгөн социалдык маселелер көтөрүлгөн. Ошол социалдык маселелерди Кудай буйруса акындык менен ишке ашырабыз деген ойдомун. Ошондой эле элдин талабы бул ушул социалдык маселелер, мектептер, жол, анан жана миграция боюнча дагы бир топ маселелер бар. Ошолор боюнча дагы Кудай буйруса мыйзам долбоорлорун карайбыз деген ойдомун. Ал эми жаңы депутат Райымберди Дүйшөнбиев коргонуу жана коопсуздук тармагында 30 жылдык тажрыйбасы бар адис. Ал 2016-2020 жылдары Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы кызматын аркалаган. Генерал-майор Дүйшөнбиев эми мыйзам чыгаруу органында өлкөнүн коопсуздугун чыңдоо багытында иш алып барарын билдирди. Мен биринчиден шайлоочуларыма ыраазычылык билдирем. Ошончалык колдоп, бүгүн ант берип жумушума кириштим. Мен ар дайым буга чейин 30 жыл аскер кызматкер болгом. Мыйзамдарды коопсуздук, коргонуу боюнча мыйзамдар жазып, ошол эле убакта азыр абалды көрүп атабыз. Күндөн күнгө өзгөрүүлөр болуп атат, жаңы коркунучтар, жаңы чакырыктар. Ошолорго карап эгерде кээ бир мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизе турган болсок, ал жактарды да карап чыгабыз. Сөзсүз түрдө биз жазган мыйзамдар эл үчүн иштей турган, элдин шартын, жашоо шартын, элге ыңгайлуу, жакшы шарттар түзө турган мыйзамдар болуш керек.
Белгилей кетсек, жаңы депутаттар өз арызынын негизинде мандатын тапшырган Нурланбек Тургунбек уулу жана Кундузбек Сулаймановдун ордуна келишти. Депутаттардын келиши менен бирге парламентте кадрдык өзгөрүүлөр да орун алды. Эмгек, саламаттык сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитетинин төрайымы Гүлсүнкан Жунушалиева жана сот укук маселелери, укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин төрагасы Болотбек Борбиев өз каалоолору менен ээлеген кызматынан кетишти. Урматтуу депутаттар, шайлоого катышып берсеңиздер. Бошогон орундарга жаңы жетекчилер дайындалды. Адилет Кыргызстан депутаттык тобу тарабынан сунушталган Сүйүнбек Өмүрзаков укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин төрагасы болуп бекитилди. Ал эми Ала Тоо депутаттык тобунан көрсөтүлгөн Гүлкан Молдобекова эмгек, саламаттыкты сактоо, аялдардын иштери жана социалдык маселелер боюнча комитетине төрайым болду. Мындан тышкары укук тартиби боюнча комитеттин төрагасынын орун басарлыгына депутат Жылдыз Курманалиева келди. Мындан сырткары жогорку кеңештеги саясий бирикмелердин катарында да аталышты жаңылоо боюнча сунуштар колдоо тапты. Тактап айтканда депутат Дастанбек Жумабеков өзү башында турган Ата журт тобунун аталышын эл үмүтү Ата журт деп өзгөртүү чечимин жарыя кылды. Бул кадам элдин ишеничине татыктуу болуу жана шайлоочулардын мүдөөсүн натыйжалуу коргоо максатында жасалганы белгиленди. Эл үмүт Ата журт тобунун жыйынында депутаттар ошого топко кирген кесиптештерибиз менен отуруп чечтик. Баягы элдин үмүтү ушул Ата журтта депчи. Ата журт бекен болсо элдин үмүтү алда койгон үмүттөрү ишке ашат деген. Аны элдин үмүтүн да ошол ишке ашырыш үчүн ошол биздин топтун депутаттары Ата журтка кызмат кылып, келечекте ушул жакшы мыйзамдардын автору болуп, аларды колдоп, мамлекетке, элге кызмат кыла турган топ бололу. Ошонун аталышы да эл үмүтү Ата журт болсун деп чечим чыгардык. Ошо ниет менен гана алмашуу болуп жаңылануу болду. Узап бараткан апта жогорку кеңеш өлкө үчүн маанилүү болгон 2 министрликке жаңы жетекчилерди дайындоого макулдук берди. Алар Эрлис Такунбеков, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри, Дамирбек Осмонов, саламаттык сактоо министри кызмат ордуна дайындалды. Парламент жетекчиси Марлен Маматалиев Бишкек шаарындагы мектеп директорлору менен жолугушту. Анда 1-марттан баштала турган таза шаар сынагы тууралуу маалымат берилип, 1 айга созула турган өнөктүктө жеңген мектептерге ири сыйлыктар каралгандыгы айтылды. Жүрөк толкуткан көз ирмемдер, кубанычтан көздөрү жайнаган мугалимдер, эстеликке айланган сүрөттөр. Бүгүн парламенттин имараты өзгөчө бир жылуулукка бөлөндү. Бул жерде мыйзам гана кабыл алынбастан билимге өмүрүн арнаган агартуучулардын изи да калды. Мен бүгүн босогон аттаганда эле аябай толкундандым. Анткени бул жерде элдин тагдырын чечкен адамдар отурат да. Утаттадым, сымылдадык дегендейчи. Анан аябай таза экен, анан жылуу маанай болду да мага. Эмнегедир киргенде ушундай аурасы аябай жакшы экен. Анан экинчи чети аябай жоопкерчиликти да сезет экенсиң. Анткени бул жерде канчалаган Кыргыз мамлекетинин суроолору берилип, чечилип, элдин үмүттөрү ишке ашып, элдин каалоо тилектери аткарылып, баягы элдин үндөрүн жеткерген адамдар отурат да бул жерде. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев менен жолугушуу агартуучулар үчүн өзгөчө унутулгус учур болду. Залда да толкундануу сезилип турду. Ар кимдин көз карашында сыйлык, кубаныч, жоопкерчилик. Ушул жерде чогуу биргеликте жолугуп отурайлы, ушул жерден бир аз маек кылайлы жана ошондой эле бир топ ушул биздин долбоорлор ишке ашайын деп атат. Ошол долбоорлор боюнча дагы сиздер менен сүйлөшүп алайлы деп биз биргеликте ушундай чечимге кабыл алып сиздер менен көрүшкөнгө кубанычтабыз. Бишкек шаарындагы мектеп директорлору менен билим берүү кызматкерлери парламент башчысы менен биринчи жолу бетме-бет жолугуп жатканын жашырышкан жок. Көпчүлүк үчүн бул жөн эле расмий жолугушуу эмес, эмгекке берилген жогорку баа көңүлгө тийген жылуу сөз болду. Бизге спикер биринчи жолу ушул мугалимдерди чогултуп, бизге жакшы маанай берди. Биз абдан эле өзүбүздүн эмебиз көтөрүлүп, мындан да жакшы иштегибиз келип калды. Жогорку кеңеште мына ушу биздин закон чыгарып аткан депутаттардын креслосунда отуруп, бизге ушундай бир жогорку кеңештин төрагасы тарабынан чогулуш өтүү, бул биз үчүн эң чоң
бир ийгилик директорлор дагы ушул жерге келип мындай бир эң жакшы сезимдер болду. Бүгүн агартуучулар жогорку кеңешке жөн жерден чогулган жок, экологияны жана тазалыкты сактоого байланыштуу маанилүү долбоордун башталышы алдында аларга маалымат берилди. Таза шаар аталышындагы сынакка Борбор каладагы бардык мектептер катышат. Конкурстун шарты боюнча ар бир мектепте чогултулган ошол пластикти, желим бутылкалар болобу, башка болобу пластиктердин баарын тең толуп калган болсо, ар бир мектеп байланышып, келип комиссионна өлчөп, баягы батпай калса, биз улам чыгарып турабыз. Жыйынтыгында кайсыл мектепте эң көп көлөмдө ошол желим бутылкалар, пластиктер чогултулган болсо, биринчи, экинчи, үчүнчү деп ошол жеңүүчүлөрдү биз аныктайбыз. Бул биринчиден окуучуларды жашыл көндүмүн өнүктүрүүгө багытталат. Ошол балдарга берген тарбия аркылуу үй бүлөнү дагы, ата-энелерди дагы ошол таштандыларды сортировка кылууга дагы чоң көмөгүн көрсөтөт деген ойдомун. Бул жөн гана иш-чара эмес, балдардын аң сезимине тазалык, жоопкерчилик, айрына чөйрөгө кам көрүү маданиятын сиңирген чоң кадам. Демилгени Бишкек мэриясы көтөрүп чыкса, өнөктөш катары Кызыл Жарым ай коому жана жогорку кеңеш кол сунууда. Төрага Марлен Маматалиев парламент билим берүү тармагындагы бардык пайдалуу демилгелерди колдоого даяр экенин баса белгиледи. Бул демилгени дагы да күчөтүп, буга дем берип, күч берип, буну чоң бир өзүнчө мамлекеттик масштабта өткөзөбүз деп ойлойм. Себеби анткени бунун натыйжасы реалдуу түрдө көрсөткүчтөрү мындай көзгө көрүнгөн бир жагынан болсо, экинчи жагынан бая айтып кеткендей, жаштарды тарбиялаганга, негизи эле ушул экология маселесине көңүл бурганга бардык жактан жакшы келет экен да. Президентибиз Садыр Нуркожоевич бул экологияга өтө чоң маани берет. Ал эмес кээде өзү кошулуп барып тазалаганга дагы катышып, ушундай процедуралар атайын өткөзүп турат. Бунун алкагында биз бир топ жакшы мыйзамдарды кабыл алдык. Парламенттин трибунасынан жаңырган демилгелер, айтылган жылуу каалоо тилектер педагогдорго өзгөчө дем берди. Алар бул акцияны чоң ишеним, шыктануу менен кубаттап жатышат. Анан ал көндүмгө айланыш керек да акырындан. Анткени биздин балдар дагы эл негизинен умун деле өзүн кандай алып жүрүш керек же болбосо ушундай маселеге кандай чечим чыгарыш керек билишпейт. Ошондуктан балдарга бир жол көрсөтүш керек. Абдан сонун демилге, биз колдойбуз. Бирок аркасында абдан көп иш бар. Ал балдарга айтсаң бир паста чогултушат, мектептин тегерегинин бардыгы жана ыкыр-чыкыр полигону болуп калабы деген коркунуч бар да, ошондуктан мен ошол суроону бердим. Пластикалык калдыктарды чогултуу боюнча сынак 2026 жылдын 1-мартынан 1-майына чейин уланат. Жаздын баштапкы айы экология үчүн чыныгы аракеттин мектептер арасындагы ынтымактуу атаандаштыктын мезгили болчудай. Эң көп көлөмдө пластикалык калдыктарды чогулткан мектеп сынактын жеңүүчүсү деп табылат. Ал эми жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев да четте калбай, өзүнүн резервдик фондунан каржылык жардам көрсөтөөрүн билдирди. Электр энергиясына болгон тариф жыл сайын көтөрүлүп турат. Энергетика министрлиги бул кадамын тармактагы чыгымдарды жабуу жана жаңы долбоорлорду каржылоо максатында жүзөгө ашырып жатканы менен түшүндүрдү. Жогорку кеңештин тармактык комитети министрликтин ишмердүүлүгү жана энергетика тармагын өнүктүрүү боюнча келечектеги пландары тууралуу маалымат укту. Кененирээк кийинки материалда. Энергетика министрлигинин 2026-2027 жылдарга койгон негизги багыты электр энергиясын өндүрүүнү көбөйттү. Мунун алкагында бир катар ири объекттерди жаңылоо жана куруу иштери активдүү жүрүүдө. Айрыкча стратегиялык мааниге ээ Камбар-Ата 1 долбоорунун алкагында инженердик коммуникациялык иштер кызуу башталды. Азыр Камбар-Ата 1 кеси боюнча мисалы даярдык иштеринин баары аяктап калды. Азыр мына чоң 400 тонналык жүк көтөрүүчү көпүрө Нарын дарыясынын аркылуу өтүүчү көпүрө бар. Ошол көпүрөнүн
Кудай буюрса жакын арада бүтүрөбүз. Ошол апрель-май айына чейин бүтүрөбүз. Кудай буюрса эң чоң ал жерге электролиния тартылды. Ошол жерде кызматкерлерге общежитие салынды и жол салынды. 3 мамлекеттин ортосунда келишим кол коюлгандан кийин биз ошол Камбар ата биргесинде иштегенге даярдык көрдүк. Азыр геологический разведка деп коет, ошону жүргүзүп атабыз азыр. Баа саясатына токтолсок, 2030 жылга чейин ар жылы 1-майдан тартып, тариф энергиянын өздүк наркына жетүү максатында жогорулатылып турат. Мисалы, быйыл баа 27 тыйын көтөрүлсө, келерки жылы 33 тыйын, 2028 жылы 39 тыйын, 2029 жылы 47 тыйынга жана 2030 жылы 57 тыйынга көбөйөрү айтылды. Мындай кадам энергетика тармагындагы чыгымдарды жабууга жана жаңы долбоорлорду каржылоого багытталган. Вы утвердили тарифную политику с ежегодной индикацией тарифов с 2025 по 2030 год, правильно? Я поддерживаю, да, у вас оборудование надо менять, это советских времен не менялось, я поддерживаю это. Мы с 1 мая вводим как раз по просьбе ваших коллег было, чтобы ввели еще ночной тариф. Она будет на 25% дешевле. Мындан тышкары Күрпсай КЭСинде да ири жаңылануу иштери жүрүп жатыптыр. Модернизациялоо ишке ашса, аталган суу сактагычтын эксплуатациялык мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилет. Күрпсай КЭС боюнча модернизация жаңы жабдыктар менен алмаштыруу боюнча гранттык жардамдар сүйлөшүүлөр болуп атат деп ошо маалыматты сурадым. Министр энергетика министрге талоо айтты да, аз биз кээ бир жерде өзүнүн каражаттары менен КЭСтердин жабдыктарын жаңы алмаштырып атат. Анан ошо 1-2 КЭСтерде эл аралык кызматташ агенттери менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп айтат. Министрликтин учурдагы ишмердүүлүгү жана энергетика тармагын өнүктүрүү боюнча келечектеги пландарын угуу маалында газдаштыруу боюнча да маалымат берилди. Анда эл өкүлдөрү өзгөчө аймактарды газ менен камсыз кылуу маселесине көңүл бурушту. Кызылкия шаары боюнча көп кабаттуу үйлөрдүн астынан газдын турбалары өткөн, бирок уланбай калганы үчүн. Качан улайсыңар? Ал документтери бар, астынан газ өткөн. Газдын эмеси давлениясы эмнеси жетиштүү, туурабы? Ошону качан улайсыңар? Анын ичинде керек болсо азын турбалар, түтүктөр деле тартылыптыр. Кызылкияда мен айтып атпайм, жанакы Кулатовада деген дагы 4 көп кабаттуу үй бар экен. Алар боюнча да маалыматты бер. Мен жеке сизге кирип ошол маалыматты айтып берсем болобу? Макул. Ошондой эле депутат Улукбек Карыбек уулу Газпром Кыргызстан ишканасынын абоненттеринен түшкөн кайрылуусун көтөрдү. Айтымында өткөн жылы 2 ай керектөөчүлөрдүн жаратылыш газ үчүн төлөмдөрү адаттан тыш көп чыккан. Депутат мындай жагдайга жол берип, карапайым калкты түйшүккө салган тараптардын жоопкерчилигин кароо зарылдыгын белгиледи. Табигый ресурстар жөнүндө атайын мыйзамга дагы бир өзгөртүүлөрдү киргизиш керек окшойт. Монополист компаниялар бүгүн каалагандай бааны, каалагандай өлчөмдү, каалагандай саясатты жүргүзгөнгө мындай жол бербеш керек. Абоненттерге 3 айлык квитанцияны бир жиберип атканда, анан ал элестетиңиздер, мисалы үчүн 3 айлык телеметриядан кеткен техникалык катадан улам чыккан жанагындай сумма бул оңой акча эмес. Социалдык аз камсыз болгон үй бүлөлөр, жөлөк пул менен жашаган үй бүлөлөр бар. Мына ошолордун укук кызыкчылыктары кантип корголду? Бүгүн ошого тийиштүү антимонополия кызматын, энергетика министрлигин ушул боюнча расмий жоопторун алууга мүмкүнчүлүк болду. Жыйынтыгында тармактык комитет министрликтин маалыматын эске алып, калкты үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыздоо тапшырмасын койду. Кыргызстанда кибер кылмыштуулуктун курмандыктары көбөйүп, акыркы жылдары 15 миңден ашуун жаран алдамчылардын тузагына айланген. Мындай кооптуу жагдайга байланыштуу жогорку кеңеш атайын токтом кабыл алган. Депутат Медербек Алиев документ санариптик уурулукка каршы күрөштү күчөтүп, мамлекеттик органдардын ишин бир нукка салууга багытталганын белгиледи. Кыргызстанда кибер кылмыштуулуктун курмандыктары кескин көбөйүп, акыркы жылдары 15 миңден ашуун жаран алдамчылардын тузагына илинген. Статистика тастыктагандай, бир гана 2024 жылы санарип чөйрөсүндө 1658 кылмыш иши козголсо, анын 800гө жетпегени гана аягына чыгарылган. Быйылкы жылдын башында эле бул тизмет дагы 200гө жакын жаңы факты менен толукталды. Мындай кооптуу жагдайдын артында миңдеген адамдардын тагдыры жана каржылык жоготуулар турат. Башкы прокуратура бул автоматтык түрдө атайын кылмыштардын бирдиктүү реестринин
кармоочусу болуп эсептелинет. Ошол себептен биз статистика кылмыштуулук боюнча статистиканы толугу менен биз жүргүзөбүз. 2025-жылы бул жаңы киргизилген 209 прим беренеси кылмыш жаза кодексинин берене боюнча статистиканын маалыматына ылайык 191 кылмыш жасалыптыр. Бул интернет мошенничестволор боюнча. Мындан сырткары башка кылмыш иштеринде ошо интернет менен кибер кылмыштарынан салышта башка кылмыштар мындан сырткары дагы 70 кылмыш бар экен. Бул боюнча күрөшүү боюнча башкы прокуратура тарабынан атайын координациялык башка укук коргоолордун органдары менен биргеликте координациялык кеңешмелер өткөрүлүп атат. Дал ушул Курч кырдаалдан улам Жогорку кеңеш өткөн жылдын июнь айында атайын токтом кабыл алган. Документ банктык транзакцияларды көзөмөлдөнүү күчөтүү жана мамлекеттик органдардын ишин бир нукка салуу максатын көздөйт. Депутат Медер Алиев белгилегендей, токтом долбоору мамлекеттик түзүмдөрдүн ишин бир нукка салып, санариптик урууларга каршы системдүү күрөшүүгө багытталган. Азыркы учурда банктык мошенниктер, интернет мошенниктер, WhatsApp'тар аркылуу жарандарыбыздын банктык картадагы каражаттарын алдоо жол менен өздөрүнө тартып алып атат. Жабыркагандар 100 000 деп эсептелинет. Айыл жер кезинде де, шаар жер кезинде де. Ошончо биз токтом долбоорун демилгелеп чыктык элек. 7-чакырышта парламент колдоп берди. Бул Улуттук банк, башкы прокуратура, ички иштер министрлиги ушул багытта ыкчам, тез оперативдик иштерди жүргүзүп, ушундай кылмыштардын санын азайтып, алдын ала иштерди коммерциялык банктар менен, Улуттук банк менен иш алып барышы керек. Бир эле маселе, биздин жарандар алданбашы керек. Биздин шылуун, Кыргыз Республикасында шылуундардын банктык чөйрөдөгү саны азайтылышы керек. Элибиздин, мамлекетибиздин коопсуздугу үчүн багытталган токтом долбоору. Байланыш тармагынын адистери жарандарды жеке маалыматтарга өтө кылдат мамиле кылууга чакырышты. Маселен, телефон же интернет аркылуу келген шектүү шилтемелерге кирбөө, ID карттагы идентификациялык номерди же SMS коддорду бейтаныш адамдарга бербөө, каржылык амандыктын кепилдиги деп сыпатташууда. Эми азыркы коомдо баргар эле билип атпайсыздарбы? Бүт алдамчылык аябай көбөйүп кетти. Ошон үчүн биз айтат элек жарандарга себеп дегенде тааныбаган номерларга же болсо атактуу кишилердин атынан же болсо өкмөттүн кишилердин атынан өзлөрүнүн жана скриншотторун коюп алып номерларга чалса эле элдер алдамчылыкка алынып калып атат да. Ошон үчүн элдерден, абоненттерден сурайт элек, суранычу эле тааныбаган номерларга өзлөрүнүн жана пин коддорун, эненендерин бербеш керек. Ошол экини бергенден себебинен анан жанакы алдамчылык болуп, акчаларын чыгарып кетип атышат. Токтомдун алкагында коопсуздукту бекемдөө үчүн түндүк тиркемесинде жаңы функция ишке кирди. Бул насыя алууга өзүнө тыюу салуу кызматы. Мындай механизм алдамчылар сиздин атыңыздан карыз алуу аракеттерин жасаган учурда автоматтык түрдө бөгөт коет. Маалыматтарга ылайык 2025-жылдын ноябрына карата 192 000ден ашуун жаран бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, өзүнө насыя алууга тыюу салуу же электрондук кулпу орнотушкан. Ал токтомдун алкагында анан ага чейин дагы банк тарабынан өзүнүн баягы ыйгарым укуктарын чегинде бир нече механизмдер, укуктук ченемдик актар кабыл алынган. Мисалга алсак, алардын арасында самозапрет деген бар, баягы кредит алууга. Түндүк баягы биздин түндүк приложение болобу, мобильный. Ошого адамдар өздөрү кирип кредит алууга мисалы лимит коюп койсо болот да, ограничение. Мамлекеттик органдар гана эмес, ар бир жаран өз коопсуздугу үчүн жоопкерчиликтүү болушу шарт. Инфляциянын өсүшү жана керектөө бааларынын жогорулашы калктын кирешесине төз таасир этүүдө. Буга байланыштуу эмгек кодексине айлык маянаны индексациялоо боюнча так норма киргизүү сунушталууда. Биз алып аткан маяна баалар жогорулуп аткандыгы кошо эске алынып, индексациялоого жатат. Эмгек маянасын көбүрөөк төлөп өздөрү кошуп берет да. Бирок кандайдыр бир себептер менен жаңы эмгек кодексине кирбей калыптыр да. Депутат Гүлнара Акимбаева керектөө баалардын өсүүсүнө карап, эмгек акыны да көтөрүү механизмин сунуштады. Бул багыттагы мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 42-чи беренесине ылайык ар бир адам эмгек эркиндиги бекитилип, эмгек акы алуусу кепилденген.
Азыркы жаңы кабыл алынган кодексте 91 беренесинде эмгек акы төлөө боюнча көрсөтүлгөн жоболордо индексация көрсөтүлгөн эмес. Бирок белгилей кетчү нерсе, буга чейин 2004 жылы кабыл алынган эмгек кодексинде мындай берене атайын берене болгон. Бирок кандайдыр бир себептер менен жаңы эмгек кодексине кирбей калыптыр да. Соңку жылдары өлкөнүн экономикалык көрсөткүчтөрү жогорулап, 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча ички дүң продукциянын көлөмү 1 триллион 976 миллиард сомдон ашты. Эл өкүлү өлкөдө инфляциянын деңгээли жогору бойдон калып жатканын белгилеп, 2014-2024 жылдары керектөө баалары 68,2% өскөнүн билдирет. Ошондой эле кийинки 6 жылдын аралыгында эмгек акы төлөө өлчөмдөрдүн төлөөсү да туруктуу өсүшү байкалууда. Мисалы үчүн 2019 жылы орто эмгек акысы 19 000 сом болсо, 2025 жылы 42 000 сомго чейин өстү. Бул жакшы көрсөткүчтөр. Инфляция деген түшүнүк дагы бар экономикада. Биздин 2025 жылдын жыйынтыгы менен инфляциянын өлчөмү 9,4% түздү. Андыктан эмгек акы төлөөнү кепилденген учурда ошол менен бирге инфляция эске алуу менен эмгек акынын өлчөмү сөзсүз түрдө индексациялоого жатат. Өзгөртүүгө ылайык бюджеттен каржыланган уюмдарда индексация мыйзамда белгиленген тартипте жүргүзүлөт. Ал эми жеке секторда жамааттык келишимдер, макулдашуулар же иш берүүчүнүн ички актылары аркылуу аныкталат. Негизинен кол астында иштеген адамдарды бул атайын кат жүзүндө келишимдин бекитпесе дагы жашоонун кымбатташына карата жеке ишкерлер өздөрү деле ошону түшүнүгү менен жогорулатып эмгек маянасын мындай көбүрөөк төлөп өздөрү кошуп берет да. Ал эми чоңураак уюмдарда бул сөзсүз түрдө атайын ченемдик укуктук актылар менен бекитилиш керек да. Индексация бул инфляция болгондо эмгек акынын, пенсиянын же башка кирешелердин өлчөмүн жогорулатуу аракети. Максаты жарандардын сатып алуу мүмкүнчүлүгүн сактап калуу. Ошентип мыйзам долбоору кабыл алынса, кымбаттоого жараша айлык акы да көбөйтүлүп турат. Коммуналдык кызматтарды, жол чыгымдары жана башка эле товарлар менен кызмат кылуунун түрлөрүнүн кымбатташы ошо эске алынуусу ошол бекитилиш керек, көрсөтүлүш керек деп атабыз да. Ана бул милдеттүү түрдө эмес, бул биринчи ирет ошол эле экономикалык көрсөткүчтөр, ал баардыгы сөзсүз түрдө эске алынат, ошол инфляциясынын деңгээли, анын негизи мүмкүнчүлүккө карата. Эл өкүлү демилгелеген мыйзам долбоору жакынкы күндөрү Жогорку Кеңештин кароосуна киргизилет. Кыргызстанда 16 жашка чейинки өспүрүмдөргө жалпы жарандык паспорт берүү тартиби жеңилдейт. Эми документ алуу үчүн ата-энесинин экөөнүн тең катышуусу шарт эмес. Бирөөсүнүн арызы жетиштүү болот. Бирок баланын коопсуздугуна ким кепилдик берет? Кененирээк кийинки репортажда. Кыргызстанда 16 жашка чыга элек өспүрүмдөргө жалпы жарандык паспорт берүү тартиби жеңилдетилет. Буга чейинки тышкы миграция жөнүндө мыйзамдын 43 беренесине ылайык паспорт алуу үчүн ата-эненин экөөнүн тең макулдугу жана катышуусу талап кылынчу. Эми бул бюрократиялык тоскоолдуктар жоюлууда. Президенттин иш башкармалынын башчысынын орун басары Алмаз Райымбековдун айтымында жаңы мыйзам долбоорунда 16 жашка толуу элек балдарга паспорт алуу үчүн ата-энесинин бирөөсүнүн гана арызы жетиштүү болот. Бул өзгөртүү өзгөчө ата-энесинин бири чет жакта жүргөндө же ар кандай себептер менен катыша албаган үй бүлөлөр үчүн чоң жеңилдик. Именно элибизге керектүү нерселерди кыйнабай, бюрократиясы жок сунуштамаларды бергиле, элибизге жеңилдетели. Ошонун алкагында биз эң чоң көйгөйлөрдүн бири карап чыксак экен, 16-га чыккан балага паспорт берүү кезинде эки ата-эненин бирөөсү жок болуп калса оор болуп калат экен. Бул себептер бирөөнүн бир атасы же энеси чет өлкөдө болуп калышы мүмкүн, оор бир жакта болуп калышы мүмкүн, же белгисиз негизинде бир жакта жок болуп калышы мүмкүн экен. Анан дагы бир себептеринен болуп, бул эки ата-энеси чыр болуп калса, ошонун алкагында
бала дагы паспорт ала албай кыйналып калды. Буга чейин паспорт алуу үчүн бир топ документтерди чогултуу жана ата-эненин экөөнү тең жетелеп келүү зарылдыгы жарандарга убарагерчилик жаратып келген. Учурда санариптештирүү жана мыйзамдык өзгөртүүлөр менен документтердин саны кескин кыскарып, калктын муктаждыгы эске алынууда. Бүгүнкү күндө бул жаш жетелек балдарга биринчиден прописка туруш керек болчу. Бул үйдүн ээси менен чогуу келип, документтерин алып келип ата-энеси менен чогуу. Ал нормада алынды. Азыркы күндө 16 жашка чейин пропискасы жок эле паспортко, жалпы жарандык паспортко тапшырабыз. Заграничный паспорт. Бул мыйзам долбооруна өзгөртүү киргизип аткан себеби жанагы эки ата-энеси тапшырып аткан маалда экөө тең чогуу болуш керек. Азыркы күндө биз бир эле ата-энеси Кыргызстандын ичинде болсо бир эле ата-энеси болсо болот. Кадатайса жазып берсе ошо менен өтө берсин деп. Талкууда айрым депутаттар жашы жетелек балдардын коопсуздугуна ким кепилдик берет деген суроону ортого салышты. Баланын эркинен тышкары чет өлкөгө чыгарып кетүү коркунучу жокпу деп тынчсызданышты. Биринчи суроо бул сунушталып жаткан өзгөртүүлөр балдардын коопсуздугун камсыз кылуу жаатында кандай кошумча кепилдиктер болот? Onu da ойлонуш керек да, кандай кепилдиктерди эң биринчи. Бул жерде по-любому границадан чыгып атканда, чет өлкөгө чыгып атканда эки ата-эненин тең макулдугу керек да. Белгилеп кетчү жагдай паспорт алууда бир ата-эненин макулдугу жетиштүү болгону менен өлкөдөн чыгып жатканда чек ара кызматы дагы деле ата-энесинин экөөнүн тең нотариалдык ишеним катын талап кылат. Мыйзам долбоорун колдогон эл өкүлү Болот Сагынаев бул кадам өспүрүмдөрдүн чет өлкөлүк олимпиадаларга, спорттук мелдештерге жана сынактарга тоскоолдуксуз катышуусуна жол ачарын белгиледи. Мен ушул спорт жаатында дагы жана окуу жаатында дагы олимпиадаларга баргам. Биз дагы ошол паспорт алуу маселеси биз үчүн өтө кыйынчылык жараткандыгы үчүн биздин жаныбыздагы эле балдар, биз менен чогуу окуган балдар же болбосо биздин залда тренировка кылган балдар чет жакка чыгуусу кыйынчылык жаратканда, ошонун себебинен бул мыйзам долбоорун мен колдойм. Себеби дегенде ар кандай жагдайлар болуп калат. Бир ата-энеси четте болуп калат, же болбосо жанагындай мисалы бир шахта вахтовый сменада иштеп калган күндөр болот. Ошол учурда чет жакка чыгуусу жана кичинекей балдарга тоскоолдук жаратып атат да. Анан бир ата-энесинин макулдугу менен чет жакка чыгып келүү мүмкүнчүлүгү түзүлсө, мен муну колдойм. Демографиялык статистикага таянсак, бүгүнкү күндө 15-19 курактагы адамдардын жалпы саны 641.721 адам. Кыргызстандын жалпы калкынын 8,8%-ын түзөт. Кызуу талкуудан кийин тышкы миграция жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоордун концепциясы депутаттар тарабынан колдоо тапты. Узап бараткан аптада парламенттин ар кандай маселелер саатында депутаттар бир катар актуалдуу көйгөйлөрдү көтөрүштү. Алар аймактардагы социалдык экономикалык маселелерден тартып, коомчулукту тынчсыздандырган жол кырсыктарынын көбөйүшүнө чейин пикирлерин билдиришти. Урматтуу депутаттар, кимде кандай сунуштар бар? Үстүбүздөгү жылдын январь айында эле Бишкек шаарынын Ленин районунда 29 транспорт кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 3 адам кайтыш болуп, 30-у оор жаракаттарга кабылган. Мындай жагдайдын жаралышына кооптуу тилкелердеги жол белгилеринин жоктугу себеп болууда. Тилекке каршы бир жума мурун Жалгичи районунда Тыналиев көчөсүндө номер 9/1 үйдүн жанында жол кырсыгы болуп, адам өмүрү кыйылды. Бул жерде мурда жөө адамдар өтүүчү өтмөк болгон. Бирок кийин ал алынып салынган. Жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында Тыналиев көчөсүндө мурунку жөө өтмөктүн ордуна жер үстүнөн өтүүчү жөө адамдар өтмөгүн куруу маселесин карап чыгууну сунуштайм. Жол маселесин улай учурда Төмөнкүчүй автожол өткөрүү пунктуна эл аралык макам берүү каралууда. Буга байланыштуу көзөмөл өткөрүү жайы күнү түнү иштеп, туристтердин агымы көбөйүшү күтүлүүдө. Андыктан инфраструктураны жакшыртуу абзел. Себеби ал жака барган жолдун, тактап айтканда Камышановка айылынын жолу аябай начар. Ошондуктан ушул маселени жазып алып, анан урматтуу Болот Адылбекович, ушул боюнча дагы протоколдук тапшырма берип койсоңуз. Жыл сайын өлкөдө ондогон социалдык объекттер курулуп, пайдаланууга берилип келет. Бирок аймактарда мектеп, бала бакча тартыштыгы дагы деле актуалдуу. Биздин Кембулун айыл өкмөтүндө Ивановка айылы бар. Ивановка айылында 26 000 киши жашайт. Ушул Ивановка айылында бизде 3-мектеп бар.
Ал 27-жылы курулган 150 окуучуга ылайыкталган. Бирок бүгүнкү күндө ал жерде 1000ден ашык окуучу окуйт. 2019-жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан ошол мектеп авариялык абалда турат деген корутунду берилген. Ошол мектептин ордуна жаңы мектеп куруу маселесин тез арада чечип берсеңиздер жакшы болот эле, анткени балдар авариялык мектепте окуп жатышат. Бизде Кадамжай районуна караштуу Исхак болуп аткан айыл аймагында Жеңиш айылында Сабиров атындагы толук эмес орто мектеп 1979-жылы курулган. Мурунку колхоздун ашканасы болгон. 2022-жылы мектепке окууга берилген. Мектеп 275 орунду, азыркы мезгилде 570 окуучу окуйт. Тез аранын ичинде ушул аталган мектепке типовой мектеп куруу берип өтө зарыл болуп атат да. Учурда расмий жумушу үлүш жери бар жана жеке ишкер кош бойлуу аялдарга мамлекет бир жолку жөлөк пул төлөп берет. Депутаттар социалдык жардамды аялдардын бардык категорияларына берүү сунушун демилгелешти. Менин сунушум кош бойлуу аялдар бардык аялдарга жумушуна же үлүш жерине карабастан дарыгердин справкасынын негизинде бир жолку жөлөк пул берүү маселесин кароо. Бул колдоо суммасы чоң болбосо да болочок энелер үчүн өтө маанилүү деп эсептейм. Бул энелерди колдоо аркылуу балдардын ден соолугуна жана келечегине салым кошуу деп эсептейм. Жарандарды медициналык санитардык жардам менен камсыздоо боюнча мамлекеттик кепилдиктер программасын кабыл алууну тездетүү зарыл. Антпесе грант түрүндөгү чоң суммадагы каражат артка кайтарылышы ыктымал. Урматтуу депутаттар, тарыхта биринчи жолу бул программа жаңы методика менен иштелип чыкты. Анда 186 пакет медициналык кызмат көрсөтүүлөр каралды. Кимге кандай жардам бериле турган даректерине чейин такталды. Ар бир пакеттин наркы эсептелди. Эгерде ушул программа кабыл алынып калса, Финансы министрлиги кимге кандай кызматка канча акча талап кылынат, ошонун бардыгын ачык айкын көрүп турат. Ушул программа бекитилсе, бүткүл дүйнөлүк банк тарабынан $2 миллион грант берет. Кыргызстанда уу коргошундан баштаган дары өсүмдүктөрдүн 15 түрүн өстүрүүгө уруксаат берилүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы демилгелеген мыйзам долбоору жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапты. Бул чечим фармацевтика тармагын өнүктүрүүгө жана экспорттук мүмкүнчүлүктү кеңейтүүгө шарт түзөрү мерчемделүүдө. Кыргызстанда дыйкандарга дары чөптөрдү мыйзамдуу түрдө өстүрүүгө уруксат берүү сунушталууда. Бул боюнча мыйзам долбоору жогорку кеңеште биринчи окууда каралды. Демилгенин негизги максаты жапайы жаратылышта сейрек кездешкен өсүмдүктөрдү сактап калуу жана аларды айыл чарба жерлеринде өстүрүүгө укуктук шарт түзүү. Дары өсүмдүктөр айыл чарба өсүмдүктөрүнүн катары классификацияланмагандыктан учурда аларды айыл чарба жерлеринде өстүрүүгө жол берилбейт жана бул багытта өнүктүрүү үчүн улуттук укуктук тоскоолдуктар жаралат. Ушуга байланыштуу дары өсүмдүктөрү айыл чарба өсүмдүктөрүнө киргизүү мүмкүнчүлүгүн мыйзам тарабынан бекемдөө объективдүү зарылчылык келип чыгууда. Мыйзам долбоорунда дары чөптөрдүн 15 түрүн өстүрүүгө уруксат берүү сунушталууда. Алардын катарында валериана, календула, шалфей, шафран, ферула, аконит, арнебия, кызгылт радиола, мыя, чечирканак, итмурун, барбарис, чабрес, ромашка жана зверовой бар. Депутаттар бул өзгөртүү учурдун талап экенин белгилешти. Ошол эле учурда айрым уулуу чөптөрдү өстүрүүдө коопсуздук чараларына өзгөчө көңүл буруу керектигин айтышты. Суу коргошун бул уулуу өсүмдүк болуп эсептелет. Аны жалпы тартипте өстүрүүгө уруксат берүү адамдардын ошондой эле айыл чарба жаныбарларынын коопсуздугуна, ден соолугуна коркунуч жаратышы мүмкүн туурабы? Аны жалпы негизде айыл чарба ыкмасы менен өстүрүүгө жол берүү жагын кылдаттык менен карашыбыз керек да. Ошондуктан аны тизмеден алып салуу же болбосо өзгөчө уруксат берүү тартибин киргизүү зарыл деп эсептейм. Маалыматка ылайык, Кыргызстанда дары чөптөрдүн болжол менен 3000 түр өсөт. Алардын арасында сейрек кездешкен жана жоголуп кетүү коркунучуна турган өсүмдүктөр да бар. Айрым ишкерлер дары чөптөрдү кайра иштетүүнү өз алдынча башташкан, бирок бул тармакка мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлө элек. Депутат Айсаракан Абдибаева дары өсүмдүктөрүн өстүргөндөргө кандай жеңилдиктер каралары тууралуу суроо берди. Мен тактайын дегеним, азыр спрос барбы ушул дары дармек жасалуучу чөптөргө бизде спрос барбы? Айсаркан нышанына бар. Ошондуктан ошол биз ушуларды сураган үчүн киргиздик да бул эмеге
мыйзамга өзгөртүүлөрдү. Мамлекет тарабынан каржы каражаты бөлүнбөйбү өзүнчө? Субсидиядан тышкары Жеңилдетилген насыялар, техникалык жардамдар сыяктуу. насыя да берилет. Кудайым буйруса ошондой болот. Эл өкүлү Дастан Бекешев мыйзам долбоорунун демилгечилерин техникалык каннабис өстүрүүгө уруксат берүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүүгө чакырды. Анын айтымында бул өсүмдүк текстиль тармагында чийки зат катары колдонулуп, ишкерлерге кошумча киреше алып келиши мүмкүн. Биз өнөр жай кара курайды өстүрсөк, кандай карайсыз ошого? Эми ушул менен кийимдерди, сумка керек болсо башка нерсени тиксе болот да. Сурануч ошол боюнча изилдөөнү кылгылачы бат-баттан. Жарайт. Биз күтө берсек, анан мынан десе эле убакыт өтө берет. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин баалоосуна ылайык дары-дармектик өсүмдүктөрдү өстүрүү жогорку экономикалык потенциалга ээ. Ошондуктан министрлик бул чөптөрдү айыл чарба өсүмдүктөрүнүн расмий тизмесине кошууну кароодо. Депутаттар болсо тизмени кеңейтип, анын 15 түрү менен чектөө керектигин айтышты. Поэтому ко второму чтению я предложу еще дальнейший список. Туда можно и мяту, и лаванду, и тимьян, расторопь, шалте, девисил. Очень много растений можно лекарственных ввести в этот список и дать возможность фермерам расширяться. Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан таза абасы, ар түрдүү климаттык шарттары жана кен байлыктары дарылык касиети бар өсүмдүктөрдүн өсүүсүнө ыңгайлуу мүмкүнчүлүк түзөт. Министрликтин маалыматына ылайык, акыркы жылдары дыйкандардын дары чөптөрдү өстүрүүгө кызыгуусу кыйла арткан. Алар бул багытты кошумча киреше булагы катары карап, ички рынокко гана эмес, экспортко да чыгарууга мүмкүнчүлүк бар экенин айтышууда. Мындан тышкары, дары чөптөрдү өстүрүү аймактарда жаңы жумуш орундарын түзүп, кайра иштетүү тармагын өнүктүрүүгө да шарт түзөт. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган бүгүнкү берүүбүз жогорудагы маалыматтар менен соңуна чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышуу үчүн Кеңеш КЖ сайтына, Instagram жана Facebook баракчабызга баш баксаңыз болот. Сиздер менен мен Тазагүл Эмилбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта туруңуз.